Угупсаңар? Мына бізде статистика. Жылына 100 бала өліп атат. Өзін өзі өлтіріп. 100 бала. Ошоның бәрілі бір аялы өлі кішілер. Bir ayal menene yaşagan. Oşo bir ele ayallar köylerin kordu atat. Uruşup atat, çay koybayım da atat. Kaynene kızmat kılbayım, men yaşabayım, başka. Bir ayaldı, sır, iki ayaldı öyle kılganda olsa problem var. Bir ayaldı bol ajırasatсыңар bari. Kovumdun bari oşunda hazır. Zina на каждом шагу. То zina kanalar. Эмне унчукпайсыңар? Ошону жаппайсыңарбы? Ажеке мен унчугайын, сиздин сөзүңүздө. Мен унчугайын. Биздин салтта зинаканалар бар да, я. Мен көрбөй турмукчу, мен сөзүмдү кылайын. Болду, сиздики жөн эле черновек болду сөзүңүзчү. Жана бири сиздики черновек болуп атат. Сиздики черновек болуп атат. Балдарды айтып атасыз. Мен азыр ошону сүйлөп берем, коюп турсаңыздар. Ал балдар сиздер ал дин деп сүйлөгөндө экинчи англис тилине барат, информатикага барат. Эмнеге сиз мага эме кыласыз? Ушул сөзүңүзгө жооп бересиз. Мен ар бир сөзүмө жооп берем. Арыз жазамын. Сиз ушундай сөз сүйлөп аткан дегениңизге мен чыгып менин укугумду тепселеп атасыз сиз азыр. Менин укугумду тепселеп атасыз. Ыйман жолунда туруп, аялдарды басмырлап жатасыз. Мындай имамдар боло турган болсо анда коёйлук, түңүлөйлүк анда. Урматтуу президент Садыр Жапаров ушундай коомду тескери жакка бура турган адамдар, алымдар иштеш керек. Бул адам текшериш керек. Барбы диплому? Болсо канча жылдык тажрыйбасы бар? Кимдерди үгүттөп, кандай адамдар менен иштеп атат? Кандай балдарды чыгарып атат? Эмнеге биз унчукпашыбыз керек? Бул жерге келип туруп аялдарыбызды баарыбызды үч эркекке тепселетип отурабыз. Мындай болбош керек. Эгерде ушундай боло турган болсо, анда биздин аялдар уже проблемалуу болуп, биз азыр көйгөйдүн астында калдык. Болду, бизди ажыке башкарат, бизди мого окшогон молдолор башкарат, бизге мого окшогон үч аял алган эркектер башкара турган. Биз ушуга туруштук беришибиз керекпи? Садыр Жапаров мына азыр Оштосуз, Ош областына жүрөсүз. Кайсы жерде болсо могу аялдар барабыз сизге. Барып туруп ушу маселени көтөрөбүз. Эмнеге ушул кишинин айтканы боюнча ар бир 150 эркек балдарды ээрчитип келиш керек. Кечирип коесуздар. Эгерде биз ушинтип кыйкырбасак, ушинтип биз ичибиздеги ички духубузду алып чыга албасак, анда биз дали болсо тепселенип калабыз, урматтуу аялдар. Мен ошол нерсени коюп коеюнчу сиздерге.